Assalamu alaikum ardaqtуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Карабалтадагы Улук Мырзанын чарбасына келдик. Бүгүн биз сиздерге жакшы токтуларды сатыкка кой берет. Ошолорду көрсөтөбүз. Улук байке мына өзү саламдашып коелу, андан кийин биз сиздерге тетякта красавица. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз жакшы өтүн сизби? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы келип алдыңарбы? Чарчабай отурасызбы? Бардык жамаат, ассаламу алейкум. Так. 60-70 эле кой бар экен, буюрса. Общий, азыр бул жерде 70 сарайда калып калды, нарыктынчы. Кошо албай калышты азыр. Общий ошо 70-80 башты продажга чыгарабыз баарын элечи. Кандай болуп атат Улук аке? Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Төлдөр болуп атат, төл. Аралап кирейчи кана. Азыр козул койлор чыккан жок, ошол майдаларычы. Болду. Козуларды тебелеп коет. Продажага кой токтулар, Ушунун бардыгы эле продажага буйрса. Красавицалар жүрөт го ичиндечи. Ушулардын мына козулары, бардыгы токтулары ушулар чыгат буйрса. Бүгүнкү күнгө. Чамытпай. Азыр байкелер ушуларды бөлүп сиздерге партия кылып көрсөтүп беребиз. Көрүп коюңуздар. В основном мондай красавица токтулар аябай көп экен. Ошолорду партиясы менен бөлүп, чөткий кылып көрсөтүп беребиз. 5-6 баш партия кой бар, Улук байкенин ушул чарбасы. Жактыргандар болсо, ушул жерден Карабалтадан, Петропавловкадан келип көрө бересиздер байкелер, Хо-хо. Просто чаңып кетти да азыр ал жерчи. Ооба. Бул жерге эми кой жаяшта турабы? Основном бул жерде Тумардын кыздары, анан Бербүлүттөн бар, Широкийден бар, эми олор бирден экиден да основном Тумардыкы. Ошонун бардыгы сатылат буюрса. Машалла. Ана келе бериңиздер. Мына көрдүңүздөр, жаштары да көбөйттүр. Мына Улук байкенин өзүнүн койлорунун ушул ургач козулары экен, мынакта басып жүрүп көрүп атасыздарбы? Ушуларды бүгүн сатыкка кой берет. Туугандар, мына видеону баштадык Улук байкенин чарбасында. Биринчи кочкорлорду көрсөтүп коелу. Мына аз гана кочкору бар сатыкка. Мындан кийин койлорду, сулуу ургач козуларды, токтуларды көрсөтүп беребиз. Анда эмесе көрүп туруңуздар, баштай берели, могу Вербүлүттүн баласы экен. Могу атактуу Бландиндин түздөн түз баласы, Чалдабарда Эмир байкенин коросуна чыккан буюрса. Бландин тукумуна кызыккандар болсо көрүп коюңуздар. Андан кийин могул жакта дагы чоң кочкорлор, уруктукка даяр жарай тургандары. Ана, көрүп атасыздарбы? Широкийдики, Гулливердики, француз. Француз, Широкий, Гулливер. Гулливер, Широкий. Гулливер, Широкий. Француз, Гулливер, Широкий. Жүнүн алып койдум эле бул. 80 Бландиндин түз баласы. Бул корабль Вербүлүт. Так, жаштары кандай болуп калат булардын? Жаштары жаш, мо тиш жар элек. Булар деле 10 айлык, 11 айлык козулар. Бландиндики, Бландиндики. Бландинге кызыккандар болсо, Бландиндин түздөн түз баласы бар экен. Эмир байкеден чыккан экен. Кандай параметрлери кандай болуп калат? Жаштары кандай? Жаштарын айттыңыз, булар тиш жар элек кочкорлор. Жаштары монуку 6 тишке өтүп атат, 4 тиш. Бул 2 тиштен 4 тишке которуп атат, аркы 4 тишке которуп атат, белый дагы. Уруктукка мына үчөө азыркыга даяр. Мына моголар эми болсо пробниктер буюрса. Ушулар дагы күзгө алып иштетсең. Ана мо 2 козу бар, ошону кошуп койсоң. Мына. Буларда кармаганга балдар жок, булар өтө мыкты. Ол дагы мына куйруктары вообще идеал экен. Вообще мыкты козулар. Алар эмне линиялар? Кармаганга болбой калып атат. Алар дагы эмедике? Линия Широкийдики. Широкий. Куйрук разрез өтө мыкты. Стойка жакшы экен. Светтери дагы. Мына бери карап басып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Жаш кочкорлор. Алар канча айлыктар? Алар 7-8 айлыктар. Ал былтыр кечкилер экен, кечкилер. Баштай берели. Бааларын кандай кыласыз? Баалары ошо козуглар, акция. Ошолорду 60 000 сомдон. Мо башын көтөргөн 60 000 сом, артында башы түшүп турганы 50 000 сом. 50 000 сом. Супер акция, супер акция. Ошону бар жакындан көрсөтөм, чистотасы, гарбоносу, кулактары идеал болуп турат. Ошолорду көрүп. Андан кийин мо Бербүлүттү деле акция коюп атабыз, аз тыйын керек болот. Бербүлүттүкү да мына 70 000 сом. Баң, болду. Андан кийин өтө супер Бландин деле 80 000 эле кой бердик. 80 000 сом. 80 000 сом кой бердик. Кан менен ойнойм, Бландиндин прямой козусу керек десеңиздер, мына көрүңүз. Бербүлүттүкү дагы мыкты, Бландиндики, андан кийин мына Широкий, бул $3000 беребиз. Анан Гулливердики, бул Арнольдтун баласы, бул дагы ошол $3500 берип салабыз. Былтыр берген эмеспиз негизи. $3,5 мыңгач. Бул француз, буга 10 сурап атабыз. $10,000.
Мына суукта жүн алынып калды, булар ошо үчөөнүкү суукта жүн алынып калганы ушундай. Кой берсең алыкын, айдап кел, аны кой бере бер. Болду. Көрдүңүздөр, куйруктарын жакшылап карап алыңыздар. Кочкорду уже мына 2 ай, 3 айдан кийин бир тартып койгон. Болду. Бербилиттин. 3 айдан кийин мына кочкор сезон башталат. Качырбаңыздар. Мына супер акцияларды көрүп коюңуздар. Супер акцияны да көрсөтүп кой, как раз. 50 миң, 60 миңдиктер. Мына экөө коёндой окшош, аппак коңколору дагы бар. Ушулардан алсаңыздар болот экен, куйруктары дагы өтө жакшы. Кана анда эмесе верблюдтун баласы бой, узундук керек десеңиздер, верблюд өзү дагы узун кочкор. Мына ошондой экен байкелер. Биз эми койлорго акырын өтө берели, созбойбуз. Кочкор керек Улук байкенин чарбасына келе бересиздер. Алан дагы кочкорлор чыкпай калды. Ар жактан өзүң тумар бар, эсилчө басы келсе да беребиз. Алкы жерде дагы Туман деген кочкорубуз бар. Ол дагы чыкпай калды. Азыр мына балдар дагы чарчады окшойт жумуштан. Болду. Туугандар, кочкорлордун башка түрлөрү да көп келе бересиздер. Буйруса мындан кийин жакшы акцияны кой берип, главный көрсөтүп койдук да. Болду, алып бара берле. Болду. Эми жакшы сулуу ургач козулар чыгат, ошолорду күтүңүздөр. Буйруса биринчи партияны баштайбыз. Улук байкеден жаш ургач токтулар чыгып атат. Мына көрүп атасыздарбы? Аябай красавицалар. Могу бурчка топтойлу. Жаш экен, динкилдеп турат, каны кайнап турат. Мына красавицалар. 6 баш, мына көрүп атасыздар, Суп-сулуу ургачылар, мына 6 баш. Булар канча айлыктар, жаштары кандай болуп калат? Булар 10 айлыктар болуп калат. 8-10. 8-10. Азырдагы желательно күздө кочкорго койсоңуздар, буюрса даяр нерселер экен. Мына почти 1 жыл эрте утасыздар да. Мына көрүп атасыздарбы? Линиялар кандай болуп калат булар? Линия гигант тумардын кыздары и карабилдин неберелери, верблюдтун кыздары. Свой короо экен да булар, а? Машалла. Мына верблюдтун кыздары менен тумардын кыздары экен. Мына гигант линия. Тумар гигант линия. Верблюд карабил линия. Мына көрүп атасыздар, жаш. Мына азыр алыңыздар ушуларды. Өтө табына келиптир. Буйруса алып, кочкорду алып даярдап турсаңыздар, сиздерге буйрусун. Кандай кылабыз, шеф, бааларын? Бааларын 1400дөн коебуз. Оптонго. 1400 сомго канча болуп калат? Билбейсизби? Сомго билбейм. Чабыңчы? 87-70ден чабыңчы, доллар ойноп турат. Канча чыгат экен, а? Ичинде өтө катуулары да бар экен. Бөлүп алам десеңиздер, билбейм, аны Улук байкеге сураш керек, бирок баарын дүң алсаңыздар да боло турган нерселер экен, буйруса. Дүң сатасыз да? Дүң эле, эми доллар менен кээ бирөө 10 миңге чейин сурап атат го ушундайларды. Буларда бирок кан жатат негизи. Гигант карабил. Тумар менен верблюдтун кыздары. Тумар менен верблюдтун кыздары. Машалла, колдон качырбаңыздар. Мына көрдүңүздөрбү? Мына кирип кетип атканын да көрсөтүп коеюн сиздерге. Экинчи партия чыкты. Экинчи партия чыгып атканда эле байкадык. Бүгүн Улук аке сиздерге жакшы койлордон продажага, сатыкка коюп берип атат. Жактыргандар болсо дароо көрө бериңиздер. Бир четтен баштай берели. Жаштары кандай? Булардыкы экөө 2 тиш жарып атат, мына четтегилер. Ошол экөө жарды, калганы козу. Былтыркылар да кыскасы. Булар былтыркылар. Кочкорго даярлар. Даяр кочкорго. Мына байкелер көрүп коюңуздар, Мына экинчиде турган аябай бою бий экен. Ошолордун боюнуга салыштырып калгандарын көрүңүздөр. Жүндөрү кыркылып, куйруктарына, кулактарына маани бериңиздер. Ушу эң жүдөткөнү ушул куйрук. Анткени күздө кочкорго качырып атканда дагы, анан кайра жазда туудуруп атканда дагы куйрук кыйнайт. 6 баш. Бааларын кандай кылабыз? Буларды 65 миңден эле кой бердик. 65 миң сомдон, 65 миң сомдон. 65 миң сомдон мына токтулар кызык болсо көрүңүздөр. Ушуларды сатыкка койду. Ана даярлар. Мына өтө аппак экен, көрдүңүздөрбү? Бул жерден ошол экөө боз, ошо астына краска берилген, ошол кочкор секирип койгон, ошон үчүн краска бастык да. Не болду? Мурунку күнү ушул. Кысыр болуп калышы да мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок кочкор секирилди. Ошо краска коюлган. Болду. Так, бул да 6 баш экен, экинчи партия. Экинчи партия да 6 баш. Болду. Улук акеден экинчи партия өттү, кире берсин, а? Хош. Үчүнчү партия келе жатат. Мына токтулар булар дагы.
мына бирөөсү кой окшойт. Кыскасы мына дагы кысыр койлор булар булардан бөлүнгөн буйруса мына. Акыры могул жак келип токтосун. Ой. Токтулар бирөө 2 тиш. 2 тиштен ошолсу. Калганы токту. Ошол 2 тиш мурда тууган окшойт, Бирөөсү. Бирөөсү тууган. Кыскасы жаш койлор экен да. Биринчи туут же жаңы качма ушундай жаш койлор. Келип тишини көрөсүздөр, же бирден сурайсыздар, 3-чү партиянын тиштерин мага көрсөтүп кой деп. Ушу жүгүрүп аткан кой тууган окшойт мурда. Көп чочуппайбы? Абайлагы өздөрү да кашайып атпайбы, чочуп калып атат. Акырын эле мына. Улук аке, буларды канчадан коюп беребиз баалы? Буларды 45 миңден. 45 миң сомдон, $500 экен, $500 ушуларды коюп атат байкелер, мына көрүңүздөр. Муногу 4-чү партия. 4-чү партиясы күчтүү партия. Муну күчтүү деп эле кабыл алыңыздар. Анткени чуркап чыкканда эле уже башкача болду, байкадыңыздар, Жаш ургач козулар боло тургандары, мындайча айтканда даңгеллер. 6 айлык козулар ушулар. Наркы 2-4 айлык. Бул бүт тумардын. Эрте кыш, кечки күздүк экен да. Тумардын козулары. Ошо маңнайдагы наркы четки сапаттын кызы. Мына ушул. Тилегованыкыбы? Бул ошо Кайсы козу? Прям. Мына берки четте, эң четиндеги турган ушул. Болбу муну. Астыга өткөн муну болбу? Ошо Тилегованын келген. Болду. Сапаттын кызы. Калганы тумардыкы бүт өзүбүзгө. Мына муну да тумардыкы, экөө тең тумардыкы. Ne olmuş? Bul dele. Tumar katı verip bırak kozlardı. Negizi katı vergen tumar. Tak, sapattıkı kaçı dediniz? Sapattıkı hoşum da astıdan ikinci olup kaldı da buna az beri çıkat. Buna alışa sapattıkı. Buna ala. Aşa sapattıkı kalgan tumardık. Tumar. Bana tumardın urgaç kozları. Jaktırganдар bolsa көрүңүздөр, коңколору, кулактары келишкен. Өзүңүздөр да чыкканда эле байкадыңыздар. Ана буга чейинки мына 4 партия, 4 партиянын ичинен эң катуу партиясы, ушуларга кызыксаңыздар болот. Кымбат баалуу кой багам десеңиздер болот. Бул сиздерге күңүрт болуп көрүнүшү мүмкүн. Күңүрт көрүнүшүнүн бир себеби мына жер күңүрт. Ошого мына жүнү жаңы кыркылганда ушундай. Буларды эми кыркыпсыз жүнү. Кечеле чыкты. Бир 20 күндөн кийин жалтырайт да. Баякыларыңыз мурда кыркылган экен. Алар мурунураак кыркылган. Баалары кандай болочу булар? Булардын баалары $1,500. $1,500, Оптомго 1,5 берип салабыз. Тумардын кыздарыны $1,500 алам десеңиздер, мына көрүңүздөр. Айлем сайлап акырын тосуп коюң, бир жерлерин жыртып албасын. Сеткага башын тыгат экен, жаш да жаш. Мына мурунку чоң койлор чыкса, мына көр билесиздер, акырын өзгелери. Козулуу койлорго, чоң койлорго кезек келип жетти. Булар эми баягы көп баспайт эми. Жакшылап карап, эки жагын карап туруп, мына көрүңүздөр. Булар дагы буйруса мына 5 баш кой, 3 баш козу жүрөт, 3 баш козу. Калганы ошо аркы экөө дагы боз. Так. 3 баш козу, калган экөөсү боз дейсизби? Жаштары кандай болуп калат булардын эми? Булардыкы 4 тиш, мыналар 2 тиш, 4 тиш. Биринчи, экинчи туттар болот. Биринчи, экинчи туттар болот да. Так, мына көрүп турасыздар, картан койлор эмес, мына кебетелеринен дагы көрүнүп турат, койлор кандай экени. Жашы мына кебетелеринен билинип турат. 3 баш козунун так канчасы эркек болду экен, канчасы ургач болду экен булар? 2 ургач, 1 эркек. Мына кызылы эркек экен, эң жашы мына кичинекей. Буйруса мына, бул куйруктарын жакшылап карайык, айдап коюңуз, артынан кетти. Бааларычы? Баалар 60 миңден. Акция козулар. 60 миң сомдон мына козулар менен кетти. Даярын алам десеңиздер, ушул 5-өө бар.